ресурстарын сапатына зыян таасир көрсөтүшү мүмкүн болгон башка чарбалык объектилерди жайгаштырууга, суу объектилерин каптаган музду, мөңгүлөрдү жана карларды, жерлерди өндүрүштүк тиричилик жана башка калдыктар менен булгоо, ошондой эле аларды нефть продуктылар, уу химикаттар жана башка зыяндуу заттар менен булганга тыюу салат деп турат. А силер айтып атасыңар, кумтөрдөн башкасына тыюу салынат деп жазып турасыз. Да, ачыгын айтканда. Кумтөрдөн башкасына тыюу салып атат. Кумтөр скотомогильник жасаса болот экен, нефтисин чачса болот экен, ууну чачса болот экен, каалаганын кыла берсе болот экен, мөңгү турган жерде деп жазып атасыңар да. Эми кичине мындай жерде уят, абир, намыс керекпи же ошол Сентеранын жетегинде туруп биз улуттук байлыгыбыздан баш тартабызбы? 10-жыл алынган комиссияда эмне деп жазылып турат? Кыргызстандын табигый байлыгы элге гана тиешелүү, элдин кызыкчылыгы үчүн иштеш керек деп. А силер ошону кумтөрдүн гана кызыкчылыгы үчүн иштеш керек деп жазып атпайсыздарбы? Жок, азырынча тигичи алар мөңгүнү талкалабай башка жака складировать этип атат да, мөңгү турат ордундачы. Мөңгү талкаланса деп. Мен айтып атам, мөңгү талкаланса, жок болсо зыянбы, зыян эмеспи? Ал боюнча айта албайт экенмин. Айта албайсыңар. Айта албайсыз, анткени кожоюнуңар силер үчүн чечип койгон. Анткени кожоюнуңар ала турганын алып койгон. Эгерде ала турганын алып койбосо, элден коркпостон мындай ачык силерди зордомок эмес. Бакиевдин абири ушуга барган эмес. Мен дагы баса белгилейм. Колу ушуга көтөрүлгөн эмес. Эмне силер жасайлыктап атасыңарбы? Эмне Бакиев кыла албаганды биз кылып, жоопкерчиликти сезбестен, элди тоотпостон Кыргызстанда жүрө беребиз деп атасыңарбы? Же алган акчаңарга чет элден вилла башкаларды алып коюп ошол жака качып кетебиз деп даярданып алдыңарбы? Жооп бере албай атасыз. Зыянбы, зыян эмеспи десе. Билесиз зыян экенин. Мына ушул жерден бата кылып, Сентерага ошону талкалаганга уруксат берелик деп келип отурасыңар. Силер айтып атасыңар, Кыргыз алтын өкмөт кокуй оңой жол менен үстүнөн казып албаса, себестоимасы көбөйүп кетет экен. Кумтөрдүн прибыль азайып калат, Сентеранын прибыль азайып калат деп айтып атасыңар да. Туугандар, эгер алтынды жердин алдынан казып ала турган болсо, чын эле себестоимасы көбөйүлөт. Себестоимасы көбөйөт деген сөз 13% деген эмес, 13% деген эмес, объем работы көбөйөт. 13% деген абсолюттуу санда көп турбайбы бизге. Сентерден чыгып аткан акча сыртка кетип калбастан өзүн-өзү кармаганга кетет деген сөз. Сыртка кеткен азаят. Алардын проблемасы акчасы үчүн. Бул жерге кетет. Азыр 3000 адам иштесе, дагы 1,5%ке көбөйөт. Анткени жумуш көбөйөт. Жердин алдынан казыш керек. Ташты алып чыгыш керек, талкалаш керек. Мынакей соцфондко да чыгып атат, зарплатага да чыгып атат, налогубуз да көбөйүп атат. Мына силер Кыргызстандын кызыкчылыгын эмес, бир абстрактуу акционердин Канададагы. Ойлоп атасыңар. Рентабельность азайып кетсе, сырт жака алып чыгып, тиги инвестиция кылып, имиджин, репутациясын, акчанын баасын кармап турган кыйын болуп калат экен деп. Бул биздин проблема эмес. Жердин алдына заставить этип киргизиш керек. Айлык алсын биздикилер. Бирок экөө иштегенин ордуна үчөө иштесин. 13% көбөйүп атпайбы? Абсолюттуу выражениеде. Мына силер Кыргызстандын кызыкчылыгын эмес, баарыңар ушул башка жактын кызыкчылыгын ойлойсуңар. Туура эми көчүп түшүп кетиши мүмкүн. Бирок тезирээк методиканы иштеп чыгып, мурунку кетирген зыян көчүп түшүп, дагы зыян кетет. Бир 5 миллиард болбосо да 3 миллиард, 4 миллиардты мойнуна илбейбизби? Соттун чечимин чыгарбайбызбы? Анан ошонун эсебинен эле национализация деп туруп алып койбойбузбу? Биз атамекен национализация дегенде ошону айтып атабыз. Биз аларга тыйын бербейбиз. 15 жылдын ичинде келтирген зыяны миллиардтаган доллар болду. Ошону далилдейлик. Керек болсо эл аралык сотко чейин барып соттошойлук. Мойнуна миллиард илейлик дагы, анан национализация деп закон чыгарып, взаимозачет кылып алып коелук.
деп атасыз. Өкмөт силер саботаж кылып атасыздар. Силер биздин демилгени бойкот кылып атасыңар. Бүгүнкү күнгө чейин методикаңар жок. Жергиликтүү дейларалык сотторго бербейт. Мен айтып атам, мөңгү талкаланса, жок болсо зыянбы зыян эмеспи? Ал боюнча айта албайт экенбиз. Айта албайсыңар. Жок, мен анан 16-сын эле билбейм. Билбесеңиз анан мыйзамды жоопкерчиликти алып, бул жерде мыйзам киргизип атам дейсиз. 16 объект бар, Кыргызстан үчүн зарыл болгон деп айтып атпайсызбы? Сиз 16-сын айтпаңыз, бирөөсүн айтыңыз. Кунтөрдөн башка. Бирөөнү. Биз законду дароо колдоп беребиз. Көздү жумуп туруп. Бирөөнү айтыңыз. Мисалы үчүн жер үй. Жер үйдү касса талаштарды угуп турат. Мөңгү талкаланабы, талкаланбайбы? Маны мен көргөн эмесмин. Көрбөсөңүз анан эмне мыйзам алып атасыз? Ойлонбосоңуз эмне үчүн сүйлөп атасыз? Бирок ошол мыйзам туурабы? Азыр могу кабыл алабыз деген мыйзамыбыз туурабы? Конечно, туура эмес. Бул мөңгүгө влияние болуп турат. Болду, рахмат. Эртеби кечпи угуп калгыла. Акыркы 5 жылда ошого уруксат бергениңердин баарыңар камаласат. Эми мөңгү баары көчүп түшөт, эми ошону мыйзамдаштырып коелук деп, мынакей бул жерден мыйзамда кылмыштын баарын мыйзамдаштырып койгонго алып келип атасыңар. Мыйзамдаштырылбайт, жооп бересиңер, камаласың.